Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кадамжайда мыкаатчылык менен өлтүрүлгөн жашы жетелек кыздын ата-энеси кызы менен акыркы жолу качан сүйлөшкөнү тууралуу айтып беришкен. Мен жалгыз кызым бар эле. Мектепти жакшы окуучу. Зөкүрлөрдү аткыла же элге бергиле. Биз өзүбүз жасайбыз. Бул окуяга 3 күн калганда кызым менен сүйлөшкөн элем. Окуп жатамын, баары жакшы деген деди кыздын атасы. Эсиңиздерге сала кетсек, 4-сентябрь күнү колу артка жип менен байланган, мойнуна жип менен муунтулуп киши колду болуп өлтүрүлгөн белгисиз кыздын жансыз денеси табылган. Анын өздүгүн тактоо учурунда ал Кадамжай районунун Халимион айыл аймагынын тургуну 2008-жылы туулган жаш кыз экендиги аныкталган. Шектүүлөр учурда кармалып, ПКга убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Сиздерге каза болгон кыздын атасынын кайрылуусун сунуштайбыз. Men немеден окунадан кийип жатам. Менин өзү жалгыз кызым бар эле. Мектептен жакшы окуйт эле. Жүрөм чыкпайт эле. Ошо баягы зөкүрлөрдү же аткыла, же болсо элге бергиле, элге. Ошону биз өзүбүз кылабыз онда. Кыргызстандын калкы 6.977.000 адам болду. Кыргызстанда калктын саны боюнча маалымат жаңыланды. Улуттук статистика комитети 7-сентябрда билдиргенде, жазында өткөн эл каттоонун баштапкы жыйынтыгы өлкө калкы 6.977.000 адам экенин аныктады. Эми 1-августтан тартып кийинки эсептөөлөргө чейин кыргызстандыктардын расмий саны боюнча ушул маалымат айтылып турушу шарт. Өлкөнүн эл жана турак жай фондунун каттоонун биринчи этабы 25 марттан 3 апрелге, алыскы тоолуу райондорду камтыган экинчи этабы 23 апрелден 2 майга чейин өткөн. Каттоонун баштапкы жыйынтыгы сентябрь-октябрь айларында, ал эми расмий жыйынтыгы 1 жылдан кийин жарыяланары айтылган. Быйылкы жылдын 1-июлундагы эсептөө Кыргызстандын калкы 6.804.000 адам экени маалымдалган. Январь-июнь айлары кыргызстандыктар 56.500 адамга көбөйүп, көрсөткүч 0.18%га өскөн. Эл өкүлү Акылбек Түменбаев Адахан Мадумаровго жооп берип катуу сынга алды. Бир мандаттуу номер 35 Ак Суу шайлоо округунан эл өкүлү болуп шайланган Жогорку Кеңештеги элдик топ фракциясынын лидери Акылбек Түменбаев коллегасы Адахан Мадумаровго катуу жооп берди. Эсиңиздерге салсак, парламенттин 7-сентябрдагы жыйынында Мадумаров депутаттарды ынтымаксыз деп, бийликтин астында жатып алып каалагандай кнопкаларды басып жатканын айтып айыптаган. Ушул билдирүүгө Түменбаев мындайча жооп кайтарган. Сиз да бир кезде спикер болуп, 120 депутатты жетектедиңиз. Анан Бакиевдин жанына жатып алып, жер өрттөп, пансионаттарга анклавдарды уюштуруп, депутаттардын колдорун буратып, добуш бердирип келгенсиңер. Президенттин жана министрлер кабинетинин иши жөнүндө эркин айта алабыз. Парламентти таркатууга макулмун деп жатасыз. Эгер макул болсоңуз, мандат тапшырыңыз, же макул же каршы болсоңуз. Мен дагы парламентке татыктуу депутаттар келсин деп мандатымды тапшырып бере алам. Президенттикке сиздин чоң амбицияңыз бар экенин билебиз. Бирок биз өз милдеттерибизди так аткарсак, шайлоочулардын бири дагы парламент таркашы керек деп айтпайт, деген Акылбек Түменбаев. Адахан Кимсанбаевич баягы айтып өттү. 7-чакырылыштын депутаттары ынтымагы жок. Ошол бийликтин алдына жатып берди. Могу бармагы менен кнопканы басып атат деп. Адахан Кимсанбаевич, биз сизчилеп публикага ойноп, парламентте бирди сүйлөп, президенттин алдына барганда бирди сүйлөбөйм мен. Мен бетке айтам ар бир нерсени. Өткөндө лидерлер чогулдук. Ошол Садыр Нуркожоевич президент өкмөттүн үйүнө чакырып бардык. Ошол жерде маган дагы бир аз каршы сөзүңүздү айттыңыз. Мен унчуккан жокмун. Ошол жерде ошол Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чегара боюнча алар түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Сиздин кийин видеоңузду көрдүм. Ошол өзгөнгө барып, элдин астына барып, мен ошол жерде сунуш бердим эле, жок деп экөө тең чалкасынан түштүм деген сөзүңүздү видеодон көрдүм. Көргөз десеңиз азыр да көргөзүп берем. Анан депутаттарды, мына ушул жерде 90 депутат шайланып келдик. 10 000, 20 000, 100 000 добуш менен. Жогорку кеңештен бүгүнкү күнү бийик эчтеке жок. Баягы буга чейин парламенттик өлкө болуп келип, бүгүн мына ар бир депутаттар отурат мурунку Созовдун. Президенттик кылып, конституцияны өзгөртүп, референдум кылып колдоп берген ушул жерде отурган депутаттар. Сиз дагы бир убакта спикер болгонсуз.
Ушул жерде төрага болуп, ошол убакта 120 депутатты башкарып отуруп, сиз дагы ошол Бакиевдин убагында Бакиевдин алдына жатып берип, жерлерибизди, ошол көлдөгү пансионаттарыбызды анклав кылып, Токмоктогу Кең Булуңдагы киндикчебизди колдотуп, депутаттардын колун бурап өткөрүп бергенсиз. Бүгүнкү күнү андай болгон жок. Наоборот, биз ошол президент болобу, өкмөт болобу каршы пикирибизди айтып, өзүбүздүн сөзүбүздү айтып, өзүбүздүн ой пикирибиз менен келатабыз. Мени дагы ошол 10 000, 20 000 деген добуш менен ушул жерде депутат болуп отурам. Сиз айтып атасыз, мандатыбызды элдер кайра кайтарып, 7-чи созуфтун депутаттарын чакыртабыз деп. Айттыңыз, мен дагы колдойм ошолорду деп өзүңүздүн сөзүңүздү айттыңыз. Эсли колдосоңуз, ушул жерде аксакал болуп отурасыз. Мен сиз айтсаңыз, биз таркайбыз, мандатымды тапшырам десеңиз, мен каршы эмесмин. Мен да тапшырам. Кайра шайлоого барып, элдер татыктуу кишине, коркпогон жүрөгү бар, ошол президентке, премьерге, өкмөткө каршы сүйлөгөн, мыйзамдарды жазып, мыйзамдарды чыгарчы адамды тандап кайра алып келет. Урматтуу депутаттар, мен фамилиясын, атын айтсам, ар бир жерде, ар бир адамдан кечирим сурайм. Бирок сиз баягы эми сиздин амбицияңыз чоң президент болом деген. Бирок түз ар бир жерде өзүңүздүн ой пикириңизди бир айтсаңыз, ошол бир бойдон калсын. Ошол жерде айттыңыз, мен барып элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөм деп. Так ошол жерде мына лидер фракциялар отурат. Мен калп айтсам, ошолор өзүнүн сөзүндө айтат. Бөлөк элдин астына барып алып, бөлөкчө сүйлөп атасыз. Ошондуктан ар бирибиз түз сүйлөп, ар бирибиз өзүбүздүн оюбузду айтып, мыйзамдарыбызды жазсак, ошондо эл 7-чи чакырылыштын депутаттары жарабай калды, чакыртып алабыз деп эч ким айтпайт. Мен дагы жайлай ошол каникул убагында элдер менен жолугуп, элдер менен иштеп, балким бөлөктөр эс алып, көлгө же бөлөк жактарга барса, мен бир күн дагы эс алуу убактым болгон жок. Кудайым буйрса, 2 инвестор менен кол коюлган фонд, Ислам өнүктүрүү фонду. Бизде алдыда чоң пландарыбыз, максаттарыбыз бар. Эми аны азыр алдын ала айтканда кичине алгач болуп калат. Ар бирин өзүнүн убактысында, сааты келгенде айтып, элибизге жеткирип, көргөзүп берип турабыз. Эгерде кооперативдин инвестору жок, кошумча каражат жок болсо, сурок койгонго болбойт да кооперативдерде. Биз ошол кооперативдердин иштеп жакшы көргөзүп, ушундай элдерге мүмкүнчүлүк берип атканын көрүп, ушул кооператив аркылуу биз элибизге жардам берсек болот экен. Биздики мындай бир сыр айта кетейин, минимальный 15%. 10% өздүк салым, 5% кооперативдин услугасы. И узактыгы үйгө, турак жайга 25 жылга чейин бере алабыз да. Биздин ошол түзүлгөнүбүздүн бир чоң, кандай десем, максаты, багыты ошол элибизге азыркы ушул турак жай маселесин чечип, элибизди ушул акылдан алып чыгып кетиш керек. Алтын куйма кармап түшкөн Садыр Жапаровдун бир тууганы сүрөт талкуу жаратууда. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев президенттин бир тууганын соц тармакта тараган сүрөтүнө түшүндүрмө берген. Белгилей кетсең, интернетке өлкө башчы Садыр Жапаровдун бир тууганы Сабыр Жапаровдун алтын куйма кармап турган сүрөтү тараган. Президенттин маалымат катчысы бул сүрөт эски экенин айтып, кийинчерээк толук маалымат берүүнү убадалаган. Кытай Кыргызстандын олимпиада спортчуларына 1,1 миллион сом бөлүүнү пландап жатат. Кытай элчилиги Кыргызстандагы спорттун олимпиадалык түрүн аркалагандарды колдоо максатында
1.180.000 сом, 110.000 юань бөлүүнү пландаштырууда. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдиргендей, Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен менен жолугуш өткөргөн. Анда дипломат бул спортчуларга материалдык колдоолорун белгилеген. Жаманкулов өз кезегинде кыргыз тарап элчилик көрсөткөн жардамды жогору баалай турганын айтып, каражат кайда сарпталарын Кыргызстандын улуттук олимпиада комитети менен кеңешкен соң маалымдап коюун убадалаган. Аскерлердин өлүмү үчүн министрди кызматтан кетирүү талабы айтылды. Жогорку Кеңештин 7-сентябрдагы жыйынында жоокерлердин өлүмүнө байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Жыйында коргоо министри Бактыбек Бекболотовду кызматтан кетирүү талабы жаңырды. Эл өкүлү Эмиль Токтошов аскерлердин өлүмүнө министри Гет башы менен жооп бериши керектигин айткан. Өткөндө журналисттерге жооп берип жатып, аскерге даярдыгы жок келип өлүп жатышат деп айтыптыр. Мен бул жообуна түшүнбөй калдым. Бул тарбиялаганды билбесе, реформа кылбаса жумуштан кетиш керек деген Токтошов. Буга чейин коргоо министри Бактыбек Бекболотов Азаттыкка учкай комментарий берип, соңку окуяларды балдардын аскерге даяр эместиги менен түшүндүргөн жана аны мындай билдирүү аскер башчылардын жоопкерчилиги тууралуу талкуу жараткан. Кыргыз армиясы уруп согуу, чоң сунуу жана адам өлүмү менен аяктаган окуялардан арыл элек. Соңку 2 айда Кыргыз армиясында кызмат өтөп жаткан 4 аскер каза тапты. Өткөн айда Акыйкатчы институту атайын жумушчу топ түзүп, соңку 5 жыл ичиндеги жоокерлердин өлүмүн армиядагы зордук зомбулукту иликтеп жатат. Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайга Советжан Асанкадыр жетекчи болду. Мураталы Күрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайынын директору болуп, Советжан Асанкадыр дайындалды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Билдирүүгө ылайык, министр Азамат Жаманкулов тиешелүү буйрукка 7-сентябрда кол койгон. Жаңы жетекчини да окуу жайдын эмгек жааматына министр өзү тааныштырган. Буга чейин аталган окуу жайды Кыргыз Республикасынын эл артисти Тентимиш Мураталиев жетектеп келген. Мындан ары Тентимиш Мураталиев аталган мектепте өсүп келе жаткан муунга тарбия берүү жана кесипкөй артисттерди тарбиялоого салым кошуу үчүн мугалимдик кесипти аркалайт деп жазылат маалыматта. Советжан Асанкадыр Айкөл фольклордук эстрадалык тобунун жетекчиси, ырчы жана оончу.